Райымбек Матраимов жакынкы күндөрү Бакай аттуу уулун үйлөп, тойду Казакстандын Алматы шаарында өткөрөт. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалардын бири өздүк булактарына таянуу менен жазып чыккан. Маалыматтын чын төгүнү толугу менен тактала элек, бирок коомчулукка жарыяланаары менен кыжырданууну жаратты. Анткени жарандык коом Матраимовдун камалышын жана коррупциядан түшкөн каражатын өлкө казынасына төлөшүн күтүп жаткан. Элдин катарында тойго өткөзөйүн деп аткан жери бардыр. Бирок мындай айтып келгенде чындыгында кыргыз элин, кыргыз жерин тоготпой ушундай иштер жасаган ал туура эмес. Ушундай чуулган баягындай болуп аткан мезгилде жанагындай даңгыратып эми той берсе, бул элдин кыжырдануусун гана пайда кылабы деген ойдомун. Матраим ууру өзүнө окшош ууру менен куда болот да, камкорлор. Бул Райым Матраимов кыргыздардын башына түшкөн бале эле болдуго. Хабибулла качан камалат? Райым болгону Хабибулланын күчүгү. Райымда акча саман экен да, эми той бергени жатса, муну даканса кустуруш керек. Хабибулла кыргызды жебит туго, Райымдын колу менен. Барынан кызыгы маалыматта Райымбек Матраимовдун кудасы кызуу талкууну жаратууда. Албетте жөнөкөй адам менен кудалашкан жок. Ал кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадырдын кызын келин кылып алууда. Хабибулла Абдукадырдын аты жөнү журналисттик иликтөөдө Матраимовдун табакташы катары айтылган. Ал өзү кытайлык ишкер Кыргызстан аркылуу контрабанда жолу менен Өзбекстанга жана Евразийске жүк ташып байыган. Анын байуусуна Кыргызстандагы коррупциялашкан бажы кызматы шарт түзгөн. Башкача айтканда Райымбек Матраимов баш болгон ондогон кыргыз атка минерлери Хабибулла Абдукадырдын аткезчилик менен алып өткөн ар бир жүк унаасынан $5000 чейин пара алып турушкан. Бир айда 6000дей жүк ташуучу унаа чыгып, алардын ар бири көмүскө жол менен кеткен. Жогоруда айтылган схема Матраимовдорду дагы байытып, Хабибулла Абдукадырдын кланын түзгөн. Кыргызстанда контрабанданы жана коррупцияны гүлдөткөн бул ишкердин ишмердүүлүгүн текшерүүгө алуу боюнча сөз козголбой келет. Бир жыл мурда Талант Мамытов депутаттык комиссияда маалыматтык текшерүү керектигин айткан. Хабибулла Абдукадыр жөнүндө да маселе болду. Кыргызстанда Хабибулла Абдукадыр тууралуу эмне маалыматтар бар? Хабибулла Абдукадыр Борбор Азиядагы таасирдүү адамдардын катарын толуктайт. Ага тиешелүү компаниялар Кыргызстандагы ири долбоорлордун тендерин утуп алгандыгы да айтылып келген. Аны мурдагы президенттер калкалап жүргөнү тууралуу да маалыматтар чыккан. Мындан улам Матраимовдор куда түшүү аркылуу өз кланын күчөтүү амалында дешет эксперттер. Баягы орусча айтканда крайний болуп эле бүтүндөй бир ууру топтун жоопкерчилигин өзүнө алып, анын тууган ургун бул жактан берки уруулар кайра камсыздап жаап жашырып отурган доор учур кетти деп айткым келет. Эгерде мына кызматташууга барган болсо, Матраимов демек көп адамдарга карата көрсөтмө берет болуш керек деген ойдомун. Деген менен Матраимов коррупциялык схема түзгөндүккө айыпталып, сотто баарын моюндаган. Ага жаза катары 260 000 сомдук айып жаза чегерилген. Бирок чечим акыркы эмес, сот иши дагы уланат. Андан башка Матраимовдун чет өлкөдөгү мүлктөрүн териштирип баштаган, эгер табылса, тергөө уланары маалымдалган. Күнөөлүү соттолгон киши болуп турат. Менимче, эгерде ошол мына биз бүгүнкү бийликке ишене турган болсок, алар айтып атпайбы, муну менен токтоп калбайт да. Дагы күтө турабыз да. Эгерде жанагы иштер ошол жактан баягы жооп келди, бул таза экен, эч нерсеге тиешеси жок дей турган болсо, анда баягы көптөгөн суроолорго жооп табылбай эле калат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Матраимовдун чет өлкөдөгү кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөрүн жана сыртка чыгарылган миллиондордун изи менен Туркияга, Дубайга, Украина жана Россия Федерациясына юридикалык жардам көрсөтүү боюнча эл аралык өтүнүч жөнөткөн. Ал эми буга чейин камакка алынган мүлктөрү сотто бошотулган. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.